Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмү. Дисциплина. Башталгыч класстарда окутууну уюштуруунун теориялык негиздери. Окутуучу Таштанова Кайринса Маматовна. 6-семестр номер 2 лекция. Башталгыч мектептеги билим берүү процессин жөнгө салуучу укуктук ченемдик документтер темасы боюнча кайтарым байланыш жасаган БКМ бюджет 318 тайпасынын студенти Толтоева Айгерим Закирбековна. Балдардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясы. 1989-жылы 20 ноябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 25 резолюциясы бириктирилип, кабыл алынып, кол коюуга жана ратификацияланууга жол берилип, 49-статьяга ылайык 1990-жылы күчүнө кирген. Балдардын укуктары өзгөчө коргоону талап кылат жана бүткүл дүйнөдөгү балдардын абалын үзгүлтүксүз жакшыртууга, ошондой эле алардын коркунучсуздукта, тынч шартында өнүгүүсүн жана тарбиялануусун камсыз кылат. Билим берүү мыйзамы. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамы 2003-жылдын 30 апрелиндеги номер 92 мыйзамында редакцияланган. Билим берүү жөнүндөгү мыйзамга кайрыла турган болсок, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер жана макулдашуулар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын курамдык бөлүгү болуп саналган эл аралык укуктун жалпы принциптери жана нормалары менен жөнгө салынат. Билим берүү мыйзамы билим алуу укугу 3-беренеге таандык болуп эсептелинет. Кыргыз Республикасынын жарандары жынысына, улутуна, тилине, социалдык жана мүлк абалына, ден соолугунун чектелгенине, ишинин түрүнө жана мүнөзүнө, дин тутуусуна, саясий жана диний ынанымдарына, жашаган жерине дагы башка жагдайларга карабастан билим алууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын аймагындагы башка мамлекеттердин жарандары дагы жана жарандыгы жок адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык билим ала алышат. Жалпы жоболорго кайрыла турган болсок, бул жоболор жалпы билим берүү үчүн типтүү болуп саналат. Жалпы билим берүү уюм үзгүлтүксүз билим берүү системасынын негизги бөлүгү болуп эсептелинет. Жалпы билим берүү уюму бир нече принциптерге негизделген. Жалпы билим берүү уюму өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, жобону жана уставын жетекчиликке алат. Жалпы башталгыч жана жалпы негизги билим берүү күндүзгү таризде жүргүзүлөт. Билим алуунун бардык тариздеринде конкреттүү негизги жана жалпы билим берүү программасынын чегинде мамлекеттик билим берүү стандарты иштейт. Билим берүү уюмундагы шарттардын коопсуздугу. Уюмдашуу укуктук формаларына карабастан, мектепке чейинки билим берүү уюмдар балдарды окутуунун коопсуздук шарттарын, тамактануусун, санитардык эпидемиологиялык талаптарын камсыз кылууга тийиш. Билим берүү процесси. Билим берүү уюму билим берүү процессинин негизги жалпы билим берүүчү программаларын деңгээлдерине ылайык мектептик билим берүүнүн 3 баскычында жүргүзөт. Жалпы башталгыч билим берүү, жалпы негизги билим берүү жана жалпы орто билим берүү. Жалпы билим берүү уюмуна 6-7 жашка толгон балдар кабыл алынат. Ар бир класста окутуунун узактыгы бир окуу жылынан кем эмес болуп эсептелинет. Башталгыч жалпы билим берүүнүн милдеттери болуп окуучуларды окутуу, тарбиялоо жана өнүктүрүү, алардын окуудагы, жазуудагы жана саноодогу жалпы билүүлөрү менен жөндөмдөрүн, логикалык ой жүгүртүү элементтерин жана таанып билүү ишин, өз алдынча билим алуунун жана өзүн-өзү уюштуруунун жөнөкөй ыкмаларын, жүрүм-турум жана сүйлөөнүн маданиятын, ошондой эле өздүк тазалыгынын негиздерин жана жашоонун
сергек адаттарын өздөштүрүү болуп эсептелинет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.